Адамзаттын асылы, жакындардын эң жакыны. Куттук айтып кубанталы бул энелердин майрамы. Чындыгында май айында энелердин майрамы бар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Аны баардыгыбыз тең жакшы билебиз. Ассаламу алейкум, карабаңыздар. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Сезхан эжекебиз бар. Сезхан эжекебиз көп кырдуу таланттуу. Сезхан эжени да биринчиден ошо энелердин майрамы менен куттуктап өтсөк болот. Ошондуктан Сезхан эжекебиздин көптөгөн окуучулары бар, комузчулары бар. Сезхан эже биринчиден өзү обончу, аткаруучу, ошондой эле мөмөлүү дарак мугалим. Биз Сезхан эже менен азыр жолугушабыз. Бизден алыстабаңыздар. Чай үстүндө сырдашуу берүүсү башталды. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жакшысызбы? Майрамыңыз менен. Рахмат. Энелердин майрамы. Биринчиден. Сизде ошо энелердин майрамы менен да куттуктап өтөлү дедик. Рахмат. Ден соолугуңуз жакшы. Сизде ушул мектепте иштегениңизге 30 жылдан ашуун ушул мектепте кызмат кылып келатат деп атабыз. Бул жагы бар да. Бул мектепке негизи мен 20 жыл болду. Биздин мектеп жаңыда бул 2003-жылы курулган. Ал эми биздин кичинекей аркы мектебибиз 1998-жылы, 99-жылдары мен ушул жерге жумушка киришип калгам да. Бизге келген маалымат боюнча бул жакта мисалы үчүн сизде 30 жылдан ашык мугалимдик тармакты аркалап келатат деп уктук. Ооба. Мына көрсөк бул жакта 20 жылдай башка жакта дагы иштеп келген экенсиз. Ооба. Сиз окуткан көптөгөн балдар бар экен. Ошо балдарыңыз тууралуу айтып бериңизчи. Эмне болгон балдарды окутуп атасыз? Бул мектепке 20 жыл иштеп калдым деп атпаймынбы? 20 жылдан бери мен ушул мектепте комузчулар кружогун уюштургам. Анан ар бир кружок эмеге катышканда, мелдештерге катышканда ошо комузчулар кружогубуз менен алдыңкы месталарды биринчи, экинчи сөз багындырып келет элек да. Мындан сырткары биз көптөгөн телеканалдарга катышып, сынактарга катышып, байгелүү орундарды алган болчубуз. Анан эми сага сюрприз кылайын. Ошол комузчулар ансамбль менен энелердин майрамы болуп өтүп кетпедиби? Ошол ырларды силерге тартуулап көрсөтүп берейин дедик элек. Жакшы экен. Ал эмне деген ыр болот? Эми барганда көрөлүчү. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, эжекебиздин балдары, эжеке өзү даярдаган балдар ансамбль менен атайын ошо биздин жалпы көрүүчүлөр менен чогуу көрөлү. Эмне болгон сюрприз экенин, анан калганын аны көргөндөн кийин чай үстүндө чогуу сырдашабыз. Emne oldu? Bugün biz bir sınavdan korsattık. Oy, kaysı kanaldın? Piramida'dan. İyi, jakşı olgun turbayby? İyi basar. İyi. Çok adama aytıp sözsüz görmüzdür. Makul göröbüz. Alo, telefon, kim burası arayın? Köyümüzde şındıray, tadına pay telefon. Köyümüzde şındıray, tadına pay telefon. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ушинтип Сезгүл эжекебиздин ушундай жайып койгон жакшынакай дасторконуна келип калдык. Чай үстүндө сырдашалы деп. Келиңиз эже. Азыр мен кайдымки салт боюнча мен сизге чай куюп берем. Өзүм куюшум керек эле. Жок, эч эмес. Бул деген биздин атайын берүүбүздө ушинтип мен чай куюп берип турам да. Анда чай куюп атып,
Сизден дароо эле сурай берем. Бул балдарды эң улуусу канчада да, эң кичүүсү канчада? Мен азыр комуз үйрөткөндүн улуулары так 7-класс, 6-класс, 9-класс, 11-класстар бар да. Анан көбүнчөсү азыр мага ошо баягы убакыт сааты туура келгендер 3 сменде окуйбуз да мектепте. Анан ошо 3 сменде балдар өздөрүнө ылайыктуу анан үйгө келишет. Анан ошолорду үйрөтөм. Анан эң кичүүсү эми баягы мен өзүм неберем болуп атат. Азыр неберемди негизи 2-3 жашынан баштадым. Комчулар келгенде эле ошо диванда отурат, тиги жерде эме кылат, анан ойнойт. Ошолорду угуп отуруп эле азыр темир комуз ойноп калды. Комузда ритм келтирет, анан кичине эркерээк болуп атат. Жана байкашыбызга караганда, мисалы үчүн ошол эле балдар кыздарыңызчы, комузда чертеткен, ооз комузда чертеткен, ошол менен бирге шылдыракта чертеткен, ушунун баардыгын тең өзүңүз окутуп атасызбы? Кыргыздын канча аспабы болсо, ошолордун баары менин колумда болушун алып атам да. Мисалы аса таякты алып атам, шылдыракты алып атам, жана эки колго алып эме кылып аткан алдагы ударный деп коет, эми ал деле шылдырак болуп атат. Анан чүкөлөрдү, томполорду алып келгенбиз, чүкөлөрүбүз бар. Ошолордун баарын колубуздан эмне келсе, ошонун баарын ритм менен үйрөтүп коем да балдарга. Анан ритм менен ойноп кетишет балдар. Өзүңүздүн жеке инструменттериңизби же мамлекеттикиби? Жок, мен негизи өзүм бүт эле бул инструменттердин баарын өзүм алгам. Азыр баяным болсо мектепте калды. Бир эмес 2 баянымды сындырып алдык, эми да 3-чүсүн алууга туура келип атат. Өзүм фортепианода кичине анча-мынча ойнойм. Баянда ойнойм. Өзүм специм ошол баян болду. А комузду болсо кичинекейимде эле үйрөнгөм. Ал эми темир комузду дагы ошо кичинекейимде үйрөнгөм. Мен бала кезимде кружокторго катышып эме кылып жүрүп эле ошол жактан үйрөнгөм да. Окуганым болсо кыз келиндер, Маяковский атындагы кыз келиндер институтун бүтүргөм 83-жылы. Анан ошондон бери эле окууну бүткөндөн баштап эле өзүм Ысыкөл өрөөндөгү курумдуу мектебинде ал жерде дагы баштапкы өзүм алгачкы ишимди ошол жерден баштадым. Ошол жерде деле комузчулар кружогун уюштургам да. Анан баары бир бул калбайт экен, жакшы көргөн нерсең. Анан эми ушул биздин 81-мектепке иштегениме быйыл 20 жыл толду. 20 жылдан бери ошол 20 жылда окуган балдарды окутуп чыктым десем болот. Себеби менде окуган балдар азыр бир кызым институт искусстводу бүтүрүп кетти. Күрөңкеевке тапшырган балдар бар, музыка училищесинде бар. Анан частный окугандарыбыз бар. Ошолор келип, кезигип, учурашып кетишет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эжекебиздин жакшы сөздөрүнөн кийин дагы жана айтып аткан балдарынын да бир жакшы талантынан кийин дагы негизи мугалим өмөлүү дарак дейт. Биринчиден мугалимдик кесиби бар. Экинчиден ошо жанакы таланттуу балдардын арасында дагы бир таланттуу кыз бар. Атырайым. Саламатсызбы? Сиздин жанакы кызыңыз жөнүндө канча болду ушул жакта окуп атканда Сезхан эжекебизге бергениңизге? Менин кызымды бергениме 3 гана ай болду да. А мен кызымды эң биринчи бергенде негизи каршы чыккам. Себеп? Мен анын кызым анандай чыгат го деп ойлогон эмесмин. Эмнеге дегенде үйдөн эн ата
немени кыз баланы башкача көрөт экенбиз. А мектепте башкача көрөт экенбиз. А эженин кандай талантына мен канча жылдан бери эже менен иштешем. Ошон үчүн мен эженин талантын билем, канча жылдан бери эже. Ошон үчүн мен кызымды алып келдим. Ошол 3 айдын ичинде жыйынтык барбы? Жыйынтык бар. Мисалы үчүн кандай? Ырдап калды. Ырдап калды. Комуз чертип атат. Сезхан эжеке жөнүндө дагы эмне айта аласыз мисалы үчүн? Мен Тыналиева Сезгүл Бейшебековна эже менен Бишкек шаарында номер 81-орто мектебинде көп жылдан бери эже экөөбүз чогуу эмгектенебиз. Эже бул мектебибиздин түптөлгөндөн бери эже иштейт да. Канча жылдык эмгеги, талкпаган эмгегинин артында эже эл агартынат лишнеги коллективде өзүнүн кадыр барктуу эң сыйлайбыз баарыбызды. Менин кызым бул жерге Сезгүл эженин кружогуна 1-класстан бери катышат. Анан Альпия майрамдарда ар кандай кружоктордо ошол комузу менен комуз чертип, темир комузда немеде бардыгында ойноп биринчиликти алып келет. Жада калса 1-курстагы балам да ушул Сезгүл эжеде катышып кеткен. Анан азыркыга чейин эженин эмгегин баалап, ар кандай кружокторду жеңип, комуз чертип, ошол институтта чертип өзүн неме кылат. Эженин эмгегине рахмат. Бул Сезгүл эженин неге комуз сабагынан бергенин көрүп жүрөм. Бир гана комуз сабагынан эмес, аккордеондон, баяндан, чопо-чордон балдардын баарысын үйрөтүп атат. Демек теориясын өзүнүн көп жылдык мындай жумушта иштеген методун колдоно билген жакшынакай инсан деп эсептейм. Жана ошондой эле бул адам менен чогуу тааныш болуп, же болбосо неберемди, өзүмдүн неберемди окутуп атканыма залкар бир эл жакшы көргөн бир инсан менен тааныш экениме аябай сыймактанам да. Албетте ушул кружоктун жетекчиси Сезгүл эженин бул өтө комуз үйрөтүү, деги эле кыргыз аспаптарын үйрөтүү жөндөмдүгүнүн өтө күчтүү экенин далилдеп турат. Биз үчүн бул абдан жакшы жетишкендик. Сезгүл эже биздин кызыбызга комуз үйрөтүүнү гана чектелбестен көптөгөн кыргыз аспаптарын да үйрөнүп жатат кызым. Сиз корумда мисалы үчүн атаңызбы, апаңызбы кимден келген бул талант? Ким? Биз эми өзүбүз Карамолдонун айылынан болобуз да. Карамолдо атабыз бизге тууган болот да. Анан биздин ошо Корумду айылынын өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Ар бир үйдө комуз бар. Ар бир экинчи үйдө комуз чертишет. Же баласы чертет, же кызы чертет, же атасы, же апасы, же келини, же уулу ушундай бар да. Анан ошондон эме болсо керек да, же биздин суубуздабы, же абабыздабы бир жакшы нерсе бар да. Ар бир киши комуз чертет. Баягы биздин телегөрүүчүлөрдүн баягы кийинки өсүп келаткан муундарчы, кийинки жаштарыбыз мисалы үчүн Карамолдо, Ороловдор мисалы үчүн жакшы билбей калышы ыктымал да. Анан сиз ошо Карамолдо ата жөнүндө кичине кененирээк ошо биздин көрүүчүлөргө айтып бере аласызбы? Мен Карамолдо атабызды көргөн жокмун да, себеби Карамолдо атабыз каза болуп калды, мен ал кичинекеймин. Укканым боюнча менин атам менен бир тууган Алай абам бар эле. Ошол Карамолдо атабыз өзүнүн комузун берип кеткен. Ошол үйдө Бактыбекте чертет комузду, Микиде чертет, Кукуда чертет комузду. Ошол атабыздын комузу бар. Карамолдо атабыздын өзүнүн негизи өзүнүн баласы жок да, бирок деген туугандары бар. Туугандары дагы комузду абдан жакшы чертишет. Мындай кененирээк мисалы үчүн кимди деген күүлөрдү жараткан, канча күүсү бар ошо Карамолдо атанын? Ошо Карамолдо атанын өзү мен негизи барып ошо эмесине арбагына бир Куран окутуп коеюн дегем. Себеби Карамолдо атабыздын күүлөрүн эмес, мен теги атабыздын эмесинин күүлөрүн үйрөнүп ошо укканым боюнча, слух боюнча чертип кеткен экенмин да. Анан өзүм да ойлоп коем, ошо атабыздын Кудай буйрса эми ошо Карамолдо атамдын өзүнүн күүлөрүн ойной баштайм да. Өзүңүз комузду кайдан үйрөндүңүз? Окудуңузбу атайын окуйт? Жок, мен комузду атайын окуган жокмун. Бизде институтта деле комуз окуткан эмес. Азыркы мезгилде уже биздин балдарга жакшы болуп атат да, комуз сабагы кирип, комуздан сабак берип атышат да. Бирок биздин мезгилде деген бизде баян, фортепиано, аккордеон ушуларды үйрөтүшүп эле, вокал бар эле, хор жыгыжывание бар эле.
Анан бизге деген именно комуз үйрөтүү сабагы жок болчу. Мына кийинки Арабаевада азыркы мезгилде комуз сабагы бар да. Мен аябай сүйүнөм да что комуз сабагын киргизип койгонго. Биз практикага барганда, мен биринчи интернатка практикада жүрдүм. Ошол практикага барганда комуз сабагы менен темир комузду баянды байланыштырып пед практика, гос практикам өткөм да. Анан ошо практикамды өткөндө биз мен менен чогуу студенттерибиз бар да. Анан ошол жерде да эжекебиздин атын унутуп калдым. Ошол эжеке бешке баалаган эле да, жакшы экен деп. Анан азыркы мезгилде уже сабакты да комуз менен өтсө болот да. Себеби биздин колумузда канча нерсе, даже чет мамлекеттин күүлөрүн деле уже биз ырларын деле комузга келтирип ырдап коюп атабыз. Мен азыр балдарыма убакыт аз болуп калды, же болбосо мен жана латыш тилинде ырларды үйрөтүп койгом, чех тилинде үйрөнүшөт, ырларды комуз менен чертип, ошол тилде сүйлөп ырдап кетишет да. А баяндычы? А баянды эме мамлекет үйрөткөн. Атайын окугансыз? Ооба, атайын окугам. Жемпетте. Укканыбыз боюнча мындай чыгарган ырларыңыз бар экен, обондоруңуз бар экен. Канча ырыңыз, канча обонуңуз бар? Эми азыр элдин алдында канча ырдап жүрүшөт билбейм, бирок бизде бул Улуттук академ театрында бир жолу барып калдым. Майдагүл деген эжекебиз бар да. Ошол жерде иштеп калды. Анан ошо Майдагүл эже ырдап атат. Ай Сезгүл, ушу мен сени сагынып ушу бир чакырайын дедим элем деп. Анан эжекебиз бир капыстан кезигип калдык да ушул жерден. Анан бир ырды ырдап берип, аябай жакшы ырдап турбайбы эже? Бул кайсы ыр деп койсом, ой отон бул өзүңдүн ырың эмеспи? Сен өзүңдүн ырың да, мен да ашык ырдайм деп ошентип калды да. Анан ойлоп койдум, значит, ал эл оозунда ырдалып жүрөт болуш керек. Азыркы менин ырларымдан Кайра Салмакеев ырдап жүрөт, унутпадым деген ырды эл алдында. Анан өзүм дагы жаңы жыл деген ырды чыгаргам. Мектепте 1-класстан ошо 11-класска чейин дебейин, 7-класс кайсы музыка сабагын берсем, ошол класстар уже ырдашат да. Себеби бул мен 2002-жылы чыгарган ырым болчу. Азыркы мезгилге чейин ошол жаңы жыл деген ырымды ырдап турушат. Эң биринчи чыгарган обонуңуз эсиңизде? Ооба. Жанакы ырдап аткан эже ырдап атыптыр деп атпайсызбы? Ооба. Ошол эмне деген ыр экен? Ал деле бул сүйүүгө арналган ырда. Анын Сөзүн ким жазган? Унутпадым деген. Мен ал ырдын текстин да өзүм жазгам, музыкасын да өзүм жазгам да. Ичине бир куплет. Унутуп койсоң мени, мен сени унутпадым. Баркыңа жетти бекени, баш кошуп алган жарың. Баркыңа жетти бекени, баш кошуп алган жарың. Сөзүңүздү өзүңүз түгөдө. Сөзүн жазган өзүңүз, обонун жазган өзүңүз. Азыркы кийинки ырдап аткан ырчылар бар го, мисалы үчүн жаш таланттар, көптөгөн ырчы жигиттер, балдар, кыздар келе атат да. Ошолорго атайын ырыңызды сунуштап көрбөйсүзбү? Ушундай да. Жакшы экен, идея экен. Айтып көрөйүн. Мен бул ырды жанагы кимге айттым го, Салмакеевке бергем, Кайра Салмакеев ошону аранжировка кылып ырдап берейин дегенден, текстин бербейсизби десе, койдур. Анан мен тиги ноталарын жазып коеюн. Анан андай мындай деп. Анан негизи мен өзүм нотаны жазган жокмун да. Нотага түшүрүп, анан алып барып берсем, уже артисттер ырдайт болуш керек. Дагы азыркы тапта токтоп калган жоксузбу? Обондоруңуз чыгып атабы же чыга элекпи? Жок, ага да илхом керек да. Анан илхом күнү келе боло бербейт да. Бул кайсы бир мезгилде өзүнөн өзү пайда болот да. Кээде ошол илхом келгенде мен түнкүсүндө уктабай калам да. Уктабай таң аткача, таңдын атканын эме кылгандан кийин, көргөндөн кийин анан баягы ырым уже таңдын кандай атып калганын эле билбей калам да. Комуз менен же баян менен же болбосо гитара менен ушинтип отуруп алып эле ойноп отургандан кийин ошого карап туруп анан ырым чыгарып эле кете берем. Ошо. Акыркы жолу качан чыгардыңыз эле? Илхомуңуз качан келген? Акыркы ырым болсо ошо 2003 жылы чыгардым го дейм ошолорду. Азыркы мен ырдаганды. 2003 жылдан бери анан обон чыгара элексизби? Жок, андан бери жанагы балалык деген 2006 жылы жанагы ким деген ырды жаздым. Жаңы жыл дегенде. Жаңы жыл?
балдарга арнап жазгам да ошону. Ал мисалы үчүн мага аябай кызык болуп атат да. Жаңы жыл кандай мисалы үчүн? Сиздин эле мектептерде айт, анан жаңы жылдын астында балким өзүңүз бир элге ырдап чыксаңыз, же ушул окуучуларыңыздан ырдап чыгарсаңыз, анан жаңы жылдын астында көптөгөн телекомпанияларга аябай талап кылынат да. Мен деген мындай болду да, бизде семинар өтөбүз да кышында, анан кышында дейм да, семинар ошол шаардык семинарга Рыскулова Майрам Өйже деген семинар сабагын өтүп бересиң деп коюп берген. Анан 68-чи гимназияга алып барып, ошо бүт музыканттарды чогултканда ошол жерден баягы Моцарт жөнүндө өтүп бердим дагы. Анан кийин ырдоо сабагында ошол кайсы ырды үйрөтөсүң дегенде бизде уже жаңы жыл болуп атат. Мен ушул ырды сунуштайт элем деп туруп, бир 40 баракка жазып баргам. Бизде 43 мугалим келген экен да, анан бүт баарына таратып берип туруп, анан кийин распевка кылып туруп, анан аккордеон баяным менен чертип, анан ырдатып бердим да. Анан жаш мугалимдер өздөрүнүн эмесине тартып алган экен, жанагы телефондоруна. Анан ошол айтып калат, эже мисалы 1-чи гимназияда бир мугалимим алып калды, 73-чү 11-чи школа ошолор эметип калышканда, анан эже мен сиздин ырыңызды балдарга үйрөтүп койдум, аябай жакшы болуптур деп. Эми баягы жаккандары жакканын жөнүндө айтат. Кээ бирлери эже могу жер кичине мындайраак болуп калган сунуштар да болот да. Анан көбүнчө баягы сунуш айтылгандан кийин баягы өзүң чыгарган нерсе бул баягы өзүңкү да. Анан мындай кылсам кандай болот дейт. Анан жок, могу жерин оңдогондо сеники, могу жери мындай болуп калат экен, бул баары менин өзүмдүкү да. Ошон үчүн ушундай эле ырдатып көрчү десем, көпчүлүк айтып калды, эжесине рахмат. Ушул ырыңызды биз балдарга үйрөтүп атабыз деп. Мен азыр ойлойм, ушул мен жазган жаңы жыл жөнүндөгү ырларымды дайыма жаңы жылда ырдатып жүрүшөт да. Себеби семинарда быйылкы барганда да семинарга айтып калды, жаңы жыл жөнүндө эже бая күнү сиздин ырыңызды ырдаттым деп. Анан өзүмдөн өзүм кубанып калдым. Карачы 2006 чыгарган ырымды азыр 2013 жылдан бери уже балдарга үйрөтүп жүрүптүр. Значит, мен аркамда дагы ырларым калыптыр деп. Сиз баягы биринчиден албетте мугалимсиз. Экинчиден баягы чыгармачылык инсан катары. Эми сизге Кудайдын берген бир чоң таланты да бардыгы теңчи. Анан ошол тапта өзүңүздүн мурда жаш өсүп келаткан маалда мындан канча жыл, мисалы үчүн 20 жыл, 30 жыл мурун кайсыл ырчыларды баалачу элеңиз? Мен биз ырдаганда Каникей Эралиеванын ырлары менен өстүк. Төлөбай Казаковдун Жамгыр төктү, балалык деген ырлар менен өстүк. Ошол мезгилдеги анан кимдин Камчыбек Букалаевден кийинчерээк ал бизге ылайыктуу болуп калды да, кийинчерээк. Ошол ырлары менен өстүк. Ырысбай Абдыкадыровдун ырлары менен өсүп калдык да. Баягы угуп, радиодон ырдап эме кылганда ошолордун ырларын эметип калдык да. Эми ар бир обончунун ырчынын өзүнчө баягы баалуулугу бар да. Ооба да. Анан сиз кимди баалайт элеңиз мурунку ырчыларда? Ошол сиздин убагыңызда. Менин учурумдагы ырчылардан азыркы мезгилге келген
Канке Эралиева дагы эле бар да. Канке Эралиева эжекебиздин ырын Камчыбек Букалаевдин балдар үчүн жазган ырларын аябай жакшы көрөм. Жакшы эме кылышат. Анан ошол мезгилдеги жамгыр төктө деген ырлары менен Түгөлбай Казаков деген агайыбыз. Анан көбүнчөсү Абзир Кыдыровдун ырларын бүт эмелер чыгарышат го, акындар, композиторлор алып чыгарышып ушул эме кылат. Анан мен ошо баалаганым жана Кубанычбек Осмоновдун Эне жөнүндө баллада деген ырын абдан жакшы көрчүмүн. Аябай жакшыртаган да. Дагы ошол эле тапта Гүлмира Эсенгулованын ырларынан жакшы көргөн балдарды ырдатып үйрөтөм да. Эми ал экөөбүз тең туш сыяктуу элебиз. Ал деле мени менен тең туш болуш керек. Эми жашыбыз бир болуш керек. Анан ал балдарды аябай сонун кылып чыгарганда мен ушундай таң калчумун да. Аныкы хорда ал өзү Карайбек. Ал эми мен болсо мугалим. Мектепте ыр мугалиммин да. Анан эмне мен чыгара албайм, эмне үчүн мен чыгарбашым керек деген эми дайыма койчумун да. Жок, кайсы жерде иштесем да ошол жердин балдарын мен сөзсүз чыгарам деп. Мен биринчи баягы мектепте иштеп жүрүп, өзүм биринчи ошо Коромдуу орто мектебинде, Сколорон Коромдуу орто мектебинде иштеп, ошол жерде комузчулар ансамблин түзүп кеттим. Андан кийин бул Бишкекте иштеп кеттим. Бишкектен Ошко кеттим, Оштон кайра Бишкекке келдим. Ошондо Ленин районундагы 59-мектепте орус мектепке кирдим. Анан ал айтып калды: "Эгерде сиз мектепке иштейин десеңиз, менде мугалимим, как раз музыка мугалими бар, Людмила Ивановна деген аял бар болчу. Эми директор аял абдан адамкерчилиги түз жакшы болчу. Ошол аял айтты да, давай мага иштегин. Мен ушул жерден сага эмне канча кааласаң түзүп берейин деди. Анан эми мен деген баягы ортодон Ош Кыргыз драма театрында иштеп калдым, артист актриса болуп. Анан ал жерден кийин келип эле мектепке киргенден кийин анан ошол орус класста кыргызча балдарды үйрөтө баштадым. Ошол мезгилде как раз биздин тил боюнча кетип атканда тилди кыргыз тилде государственный язык кыргызчадагы орусчада сүйлөй билгендей болсун деди. Анан мейли дедим дагы. Анан биринчи ирет ошо директорума кирдим: Людмила Ивановна, мен ушул ырларды кыргызча үйрөтсөм кандай болот? Вы очень правильно решили, потому что сейчас государственный языкты обязательно дети должны знать деди. Анан Кудай бербеспи, анан орус балдардан кыргызча үйрөтө баштадым. Анан эмелек ырдап аткан балалык, көк чылгаяк, анан баягы үйүсү азыраак ырларды ырдатып койдум. Анан ошол балдар дагы ыраазы болуп калды. Валентина Ефимовна деген дагы мугалим болчу, азыр Москвага кетип калды ошол. Анан ал дагы айтып калды: "Сезгуль Бешебековна, я вам очень рада, но они у меня никогда не разговаривали, а у вас, оказывается, хорошо поет. Спасибо вам большое" деп анан килтеген буклет гүлүн көтөрүп келиптир, сизге рахмат деп. Анан себеби экөөбүз айтыша кеткенбиз да, бир эмне кыргыз балдар орусча ырдабаш керек, а орус балдар эмне үчүн кыргызча ырдабаш керек дегенде. Эми разногласие болот экен да. Анан баары бир менин ишимди, эмгегимди көргөндөн кийин өздөрү деле ыраазычылыгын берди. Анан бирок ошол мезгилде мен ошол директор аябай колдоп турчу да: "Пожалуйста, кетпегинде өзүнүн баянын алып келип, Сурнай Керней ошол жакта толтуруп алчы, жанагы илгерки тиги пионер болуп эметпедикпи, ошондо чыгарган тиги үйлөгөн эмелер аябай көп болчу. Анан ошолорду карап эле ушу эметип калдым да. Анан мектепке ошоюнча балаңды мектепке алайын, только мага иште деди да. Анан ошол условия менен эле анан кайра эле мектепке кетип калдым. Мен Оштон келгенде ошо театрларга эле кирсем деп ойлоп аткам да. Театрда иштеп эле театрга кирип кетсем деп. Анан мен ошо театрда иштегенде Дүйшөн Байдыбөтов, азыркы мезгилде мынакей Гүлайым Каныметова эжелер иштеп жүрөт, Турганбүбү Бобекова, Шайынбек байке, тиги Назира Мамбетова эжелер иштеп жүрөт. Ошолор менен бир чогуу сахнада иштеп калгам да. Анан ушу театрга эле кетип калсамбы деп жүрсөм, анан кийин мектеп, эми баягы өзүм спец мектеп болгондон кийин, мугалим болгондон кийин кайра эле келет экен да. Театрда актриса болуп кайсыл образды жараттыңыз? Мен театрда Абдужалиевден Карызга баткан кайрымеш деген комичный ролдо ойноп жүрдүм да. Анан Замирбек Хиралиев деген агай болуш керек эле, же Тормес айтып атамы, ошо Замир агайдын постановкасына коюлган жанагы эме деген пьесасы бар болчу, Афганистандан келген. Ошондо кошунан эле ролун аткарып берген да. Анан аяктады эле ошо газета бетине чыгарып ушундай эме кылып кетишти. Анан
ал жерде мисалы 6-7 жыл эле иштеп калдым да. Анан баягы Оштон бияка келүүгө туура келди. Анан уштагандар мамамды айтып калды, эми Ошто жүрө бербей бияка келсеңчи, тим более аз болуп атат дегенден анан анда мен Бишкекке эле келейин деп анан Бишкекке келгенде ким болчу да. Жана биринчи суроого кеңири баягы маалымат ала алдык да сизденчи. Ал деген мисалы үчүн жанакы өзүңүзгө мурунку муундун жаккан ырчыларын айттыңыз да. Азыркы муундачы? Азыркы мезгилде композиторлор көп эле да. Ошонун арасында кимди баалайсыз? Көптөгөн ырчылар бар. Ырчыларданбы же композиторлордонбу? Ырчылар да, композиторлор да. Композиторлордун ичинен мен азыр Жылдыз Малдыбаеванын ырын эмес, Абдикадыровдун ырына жазылган Уятай деген ырын балдарга уже үйрөтүп койдум да. Жакшы ырдап берип атышат да. Эми ал эженики деле балдарга бир аз азыраак да ырлары. Бирок ошончо да ошол ыры менен. Анан мен азыркы мезгилде Камчыбек агайдын ырларын үйрөтсөмбү деп атам. Камчыбек Букалаевдин ырын үйрөтө алам ушул жакшы. Анан Эсенгулованын жанагы Тыптык деген ырларын үйрөтсөмбү деп. Эралиеванын жана жөжөлөрүм, Эралиеваныкы эмес, күйөөсүнүкү ким эле? Атайбек Бөдөшов агайдын ырларын үйрөтүп атам да эми. Эми бул биздин чай үстүндө кеңири сырдашуубуз болду. Азыр эми кийинки өсүп келаткан муун жаштар бар да. Ошол жаштарга мисалы үчүн кандай таалим айта аласыз? Мындай болгула балдар, тигиндей болгула деген сөздөрүңүздү бир айтып өтүңүз. Мен эми окуучуларга айткым келет да. Баягы баланын багынан да бардык нерсе. Бир кездерде 3 коюп турган балдар азыр кычыраган жипти минип алып келип бастыңан тозуп эже кандайсыз, келиңиз эже деп турганда уялып кетет экенсиң. Ушул 2 койбой эле кат. Ошо карачы эми ошол 2 алсада келип ушу эжеке эле ушинтип сыйлап турганына деп. Анан кээде 5 алган балдарды эметесиң. Анан эми баягы биздин Кыргыздын эли ар көздөй улатыш керек да, себеби баары билимдүү болуш керек. Сөзсүз учурда билимдүү болуш керек. Аз технология өсүп атат. Анан бул учурда биз балдарды сөз билимге кызыктырышыбыз керек да. Билим албаса анан биздин келечегибиз эмне болот? Балдар биздин келечегибиз болгондон кийин ата энелер дагы балдарын окутуп, ушул көп нерсеге үйрөтүп алганы жакшы болот да. Анан ошо тил жагына дагы баягы биз Советтер Союзунда орус тилин көбүрөөк үйрөнүп калдык да. Анан азыркы 3-чү тилди үйрөтүп атпайбы, англис тилинчи. Негизи ойлойм эми кыргыздар негизи тилге жакын эле келет экенбиз. Себеби биз Турцияга бир 10 күн жүргөндө кадимкидей түркчө алар түрк тилинде сүйлөшөт. Переводчулар жок болсо деле баягы окшоштуктар бар экен да. Мен такыр эле кыргызча сүйлөдүм да. Эми орусча сүйлөсөңөр ал түшүнбөйт экен да. Мен ошон үчүн тилди көбүрөөк үйрөнгүлө деп айтам. Анан өзүмдүн комузчу балдарыма ойлойм эми мисалы биздин мектепте 2000ден ашык окуучу окуса, менде азыр ашып кетсе бир 20 бала бар. 22 бала бар, 23 бала бар да. Анан алардын баары тең эле комузчу ырчы болуп чыга койбойт, же математик, физик болуп чыга келбейт, же орус тилчи. Алардын ар биринин өзүнүн маңдайына жазган нерселери болот да. Ошон үчүн мен балдарды айтам да, кандай нерсе болсо дагы, комуз үйрөнсөң дагы, темир комуз үйрөнсөң дагы, бул өзүңө керектүү нерсе. Бул өзүңдүн байлыгың. Анан ошо балдарга тилеп кетет элем. Дайыма комузун колунан түшүрбөсүн, себеби биздин баалуулук ушул өзүбүздүн Кыргыздын улуттук аспабыбыз, комуз, темир комуз, керне, чорной деги, долбас дегендер, ошолордун баарын унутпаса эле, бул өздөрү кийинкисине керек да. Кийин кайсы бир жерге барса да комуз жерди ырдап отурса, ай жакшы ырдайт экенсиң дейт да. Институтта окуп кеткен балдар, аграрныйда окуп келген балдар да келип калышат да, эже комузумду кайра күлөп бериңизчи, эртең бизде эме болгонтат, комуз чертип берейин деп. Анан келип айтып кетет, эже мен биринчиликти алдым, эжесине рахмат деп. Ушундай ыраазычылыктарын айтып келгенде аябай сүйүнүп калам да. Молодцы, рахмат. Ушул негизи мага эмес, комузга рахмат айттым. Ошону үйрөн, таштабагын деп айтам да. Анан балдарыма дагы айтам, эч качан ошо комузду колунан түшүрбөсүн. Мен өзүм баягы искусствонун кишиси болгондон кийин, маданияттын кишиси болгондон кийин, ошо маданияттын жагын көбүрөөк айтат элем. Анан өзүмдүн кесибим мугалим болгондон кийин, баары мугалимдик дагы ардактуу кесип. Эгерде бул кесипти албасам, балки мен артист болсом, артист катары эле элге таанылып кетмекмин деп ойлойм да. Анан мугалимдик кесип дагы бул баягы бирөө баалабаса да экинчиси баалайт да. Анан мугалимдик бул чоң кесип, мөңгүлүү дарак деп коет.
Анан 30 бала болсо дагы 30-тун бир 15 баласы чуркап келет. Кайсы жерге барып көчөдө же болбосо центрде жүрсөк, мен окуткан окуучуларым барып келип сөзсүз учурашып кетишет да. Анан анда да сүйүнүп калам. Баягы 11-класста өткөн баягы тентек бала турбайбы, чоңойгон турбайбы жакшынакай. Созолонгон кыз болгон турбайбы деп өзүбүз. Анан мектепте баягы жакшы окуган балдар эсте калат да, анан аябай тентек балдар эсте калат да. Сиз менен чай үстүндө кенен сырдаштык окшойт эжеке. Чоң рахмат. 36 жыл мугалим болуп турсуз. Эми дагы чарчабаңыз. Дагы көптөгөн балдарды тарбиялаңыз, көптөгөн таланттуу балдар чыга берсин, эмгегиңиз эл журтуна ушинтип арта берсин. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы ушундай чай үстүндө сырдашуу берүүсүндө жолукканга чейин аман болуңуздар. Биз менен байланышалы десеңиздер, экрандын алдында телефон номерлери жазылып турат. Дагы жолукканга чейин аман болуңуздар.